Бывают моменты, когда очень устаешь. Да, это тяжело, но это достойная работа и достойный труд. Урматтуу мекендештер, Куткуш компаниясы Москвадагы офиси азыр Аманбайке келди, оформление кылтабыз. Шарттары өтө жеңил, договор сом менен түзүлөт. 1 миллион взнос менен 7 жылга калган суммасын 7 жылга бөлүп бердик. Рассрочкага алды. Тук, туугандар, ассаламу алейкум. Замандаштар, мекендештер, дегеле ушул 1 жыл бою ушу бетти көргөн, колдоп, ичинен жаман көрүп, сен тойгоздуң деп жаман комментарий жазган баардыгыңыздарга жалпы салам туугандар. Бүгүнкү күн 30 декабрь, буюрса 1 сааттан 31 болот. Сиздер уже 31-inde көрүп аткан болосуздар бул видеону. У нас была своя вечеринка. Я стараюсь просто, знаете, поменьше, знаете, от доски к доске, потому что друзей столько, что... Это называется... Нажмите еще подключить. Да, это называется работа в рабочих группах ночью. Куда завершить? Да. Все, теперь можете поставить музыку. Сейчас мы прям споем. Филипп Бедросовичка, да? Без нотей. Давайте споем Мурат Насырова. Давайте. Только не торопитесь, умоляю. Просто моей подруги, да, день рождения. Ее зовут Памкин, то есть тыква. Если я говорю по-английски, откуда же я? Если я знаю сколько. В белом цвете прям. Ох. А давайте мы... Пусть говорят, мы редко видимся с тобой. Жамгыр, жасынгана кышта болуп атат туугандар. Карагачы туугандар, жамгырдын жаап атканын. 30 декабрь, кыштын кран чилдеси күнү деп коелу. Чё, BMW пропускаешь? Ты красавчик просто. Ушул 2023 жетишпей калган жумуштарыңар, какой-то бир пландарыңар, ишиңер ушу 2024 бүтүп кетсин. 2023 жылы баштай албай калган жумушуңарды 2024 бүтүргүлө ийгиликтүү жылдардан болсун туугандар. Заказ берген ушу центрден. Уже 5 минут опоздания. Каяк экенин билбейм. Азыр бар жердер деп өлкөдө мындай пробка заказ берди. Метроның алдында ошо театр бар. Ал жерде по-любому эч ким жок да. Күттүрөт. Вы где болот. Вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Красногорск едем, да? Да. Где у вас подъезд? Не здесь. Сейчас вот надо будет повернуть, проехать и потом еще раз направо. Внутри двора, да? Да. Бул жыл мен үчүн оор жыл болду. Көп иштерди баштадым. Ошол эле таксопарктан баштагам былтыр февралда. Аз Кудайга шүгүр, таксопаркта 500га жакын адам иштейт. Күнүнө минимум 200 адам линияга чыгат. Таксопарктын проценти аз туугандар болгон 1,5% доход, аз көп таксопарктар жаман көрүшөт. Бирок алар бир адамдан пайда көргөн пайданы мен 2 адамдан көрөм. Ошондой. Таксопарктан кийин машинаны укуктан чыгарып, кайра укукка берип, Кыргызстанга барып келип,
ипотекага үй алдым. Кече жакында Аклека центр ачтык, туугандар Аклека центр ошол эле белый, желтый таксиге эмне керек болсо полный. Дольга. Ладно. Таксиге эмне керек болсо туугандар таксиге ылайык бардык Аклеканы кылат. Тонировка, химчистка ишке кетти, сухой туман бардыгын кылат. Ушул иштер менен туугандар мен бул жылды жемиштүү жыл деп эсептебейм. Болгону бул жыл мен үчүн мындай көчө текмей, үрөн сепмей жыл болду. Бунун мөмөсүнүн жемишин буюрса ушул 2024-төн баштап же 2025-тен баштап көрүшүм мүмкүн. Ушул иштердин баарын ачып, мен азыр жыйынтыктасам, азыр данный момент мойнумда мына машина выкупта, ипотека, кечеге бир жел Атлас Pro алып чыктым, лизингке арендага берем деп 96 миңден чыкты. Где-то 6 миңдей доплата кылам. Анан ТОсу жаныман болсо, ошондо ошону эсептегенде сен отменил поводу. Эсептегенде бул жылы мен туугандар 8 миллион карыз менен ушу жылга кирип барып атам. Ты чё, идиот что ли? Мен домой койсом, Люберцага бересиң го, Заказ отменен. Домой бер, домой. Мен Люберцда домоюм жашабайм, өмүрүмдө жашаган эмесмин аякта. Бул жылда көптөгөн жакшылыктардын жылы болсун. Жакшы маанай, жакшы окуялардын жылы болсун. Только эле ушул бирөөнүн күлкүсүн, бирөөнүн жетишкендиктерин гана мактаган жыл болсун. Мени колдоп, лайк басып, комментарий жазып, ар бир видеомду колдоп, көрбөсө деле лайк басып, комментарий жазып, подписаться болуп колдоп келгендер үчүн ар бириңизге чоң рахмат. Ошол эле жаман сөздөрдү жазып, сөгүнүп жазып, комментарий жазган, мени көрө албаган адамдар бар, по-любому, мен жок дебейм. Аларга дагы чоң рахмат. Силердин да ишиңерге ийгилик болсун, ийгиликтер коштосун ишиңерди. Кандай болгон күндө дагы бул туугандар бири-бирибизди бул жалган дүйнөдө капа кылып, билбей капа кылган болсо, мен да турмай сөз сүйлөп коюшум мүмкүн, бир комментарий жазса, өзүм кармабай жооп жазып ийем кегиде. Ошолорго туугандар барыңыздардан кечирим сурайм, турмай иш кылган болсом, турмай сүйлөгөн болсом. Мен бирок бир гана менин немем, мен атам ушундай тарбиялаган туугандар. 100 сом тапсаң дагы, ошону адал тап деген. Бирөөнү алдаба деген. Бирөөдөн бир 100 сом ала турган болсоң, сенен 100 сом аз болсо, 100 сом гана акчасын ал. 200'ды алдаба деген, 200'ны алам деп алдаба. Ал сени 100 сом берип, 100 сомун жаман ойдо бериши мүмкүн. Ал сага тийбесе, сенин бала чакаңа, сенин ата-энеңе залакасы тиет. Ошондой тарбия көргөн, тарбиялаган менин ата-энем. Ошон үчүн туугандар кегиле бири-бирибизди алдабайлы, адал иштеп, ак иштеп, кызмат акыбызды гана алалы дагы. Жакшы бир продуктер. Тимеле кысат го. Жакшы бир ийгиликтерге жетип, Кыргызстаныбызга аман эсен кетели. Анан видео регистрация боюнча туугандар обзорго жетишпей калдым, себеби флешкам келбей калды. Азыр мен мына ушул камерадагы флешканы иштеп аткан элем. Бул камерадагы флешканы иштеткенче ушуну тартайын деген оюм ишке ашпай калды. Себеби флешкам келбей калды. 30 декабрь келиш керек эле. Бүгүн задержка болду. Озондо эртең 31 келип калса, буюрса 2-3 күндө ушул регистратордун обзорун чыгарам. Ушундай туугандар, ийгилик кийинки жылы көрүшкөнгө чейин, жаңы жыл жаңырган 2024-тө жолукканга чейин баарыбызга Кудай жолукканга Кудай насип кылсын. Каным кайнап жатканда, суроолоруң үч бурчтук, хайып таппай калганда, түкү болуп айнагандай бул жагың, күнүп токтоно албай эместеген сайын, күмөн санап байкуш неге туурады, балким бирөө таасир этип туурады, жамал ымат таза бермекте, балким жаман мен сени алдап кеткенде, шүйкүлөшүм, шүйкүлөшүм, şüpheleşin, şücelesine ırmaknalar, sen yürügündü carılıp, koydu arala, kolum şiltep bulgala, gözün kırına, mağa mamilesi sonunda
atmışım sen aşığım sırlar açılır